Аюу менен чиркей. Дөбөдөй болгон чоң аюу муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап кыйнайт. Өлүмгө жеткирбесе да эсин оодарганга чейин алып барат. Ошондо коён капаланып, кулак жазылар, көздүн жашы кургар. Бирок ушунча кордук көрө турган эмне жазыгым бар? Аюу токойдогу аңдардын чоңу, күчтүүсү, карышкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор. Эми мен кимге корголойм деп арман кылат. Ошол убакта калың камыштын ичинен мага корголоо деген бир абдан ичке үн чың эте түштү. Коён көзүнүн кыйыгы менен караса, үн чыгарган чиркей экен. Сен мени коргой аласыңбы? Аюу аңдардын чоңу, күчтүүсү, сен болсо чиркейсиң. Сенин колуңдан эмне келет? О, жолуң болгур. Мен аны уктатпай тынчын кетирүүгө жарайм, ошону билбейсиңби? Жайдын ысыгында токойдо чабыттап жүргөн аюу жанын кыйоорго жер таппады. Тынчы кетип, бүлдүркөндүн жалбырагынын үстүнө дем алайын деп жатса, кулагынын түбүнөн зың деген добуш чыгат. Аюу чиркейдин табышын угуп тааныйт. Чиркей аюунун мурдуна келип конуп, каңылжарына кирип кетет. Аюу чыдабай күчүнүн бардыгынча таманы менен тумшугун, мурдун ургулап, жерге ооналактап эсе койт. Дыңылдаган чиркейдин үнү кулагынан кетпейт. Аюу андан жүрөксүп коркуп, эми кай жериме коноор экен деп уктамыш болуп, козголбой тыңшап калат. Аюунун бут жагында ызылдап жүрүп, бир кезде чиркей ың-жың добушу жок болуп кетет. Чиркей учуп кетти го деп ойлоп турганда, ал аюунун кулагынын түбүнө эптеп кона калып, тыз этире чагып алат. Аюунун көзүнөн от чагылып, кокуйлап ордунан ыргып турат. Оң таманы менен кулагын кагып, жеди эле жеди, бу кандай Жаныбек неме эле деп өңкөлөңдөп качып жөнөдү. Чиркей токойду кыдырып, бутак бадалдарды койбой тинтип, дыңылдап аюунун артынан түштү. Зың деген чиркейдин үнү аюунун алапайын таптырбайт. Жүгүрүп отуруп бир жерге келгенде, алы кеткен аюу эс алгысы келип, башын бадалга сүйөп уктап кетсе, түш көрөт. Түшүндө токойдун ичинен арынын уюгун таап алат. Арынын уюгундагы балга бутун сала берерде, зың деген үндү дагы угат. Баягы чиркей аюуну дагы кууп жөнөйт. Көзү мачта ачылып, кайран неме зымырылат. Аюу жан талашып качып баратса да, чиркей тынчтык бербеди. Ызылдап келип кайрадан жымжырт боло калат. Аюу шектенгендей тыңшап туруп, жаңгак жыгачынын түбүнө жашырынат. Бир аздан соң кыйналган шордуу көзүн жумуп, үргүлөп кетет. Бирок чиркей мурдагыдай эле ызылдап, аюунун жанын жай алдырбай таң атып, күн чыкты. Уйпаланып, түктүйүп, уктабай, сенделип келе жатса, чиркейдин ызылдаган үнү аюунун кулагына дагы угулду. Ал селт эте түштү. Алыстан байкап турган коён чиркейге «Жарайсың кайраным» деп көзүнүн жашы чыкканча күлүп ыраазы болот. Чиркей болсо аюуга «Коёндун күйөрү жок деп ойлогонсуң го. Эми баатыр акеси, буга кордук көрсөткөнүңдү койгунуң. Мунуңду койбосоң, айлаңды гана кетирем да тытынып жүрүп өлөсүң» деп коркутуп, чыңылдаган тийде учуп кеткен экен.